Sen birinci atlamam, sen ikinci de. Ырдын тарыхына келе турган болсок, мен көчөдө муну Аламидин базар бар го. Ошол жерде жана Кубик Калков деген досум бар, аранжировка кылчу да. Анан бир жазып берчи дедим, ал жакшы аранжировкалайт да, Шөкөт дейт. Макул деди, бүгүн азыр 1 саатым бар, келе каласыңбы деди. Анан башка жерде болжолдоп кетип аткам, Аламидин базарына өтүп кетип атсам, бир мындай орусча, бирок мындай ушундай атаман деген сыяктууга жакын бир ырды угуп калдым да, баягы көчөдө кассада кое беришет эле го базарларда. Ошондон угуп калдым да. Даңктай түштү. Мен атаман деген мындай өзүм болжолдоо мен бар го депчи. Өзүмө тиешелүү деп. Анан ошол жерден Аламидин базарынан баягы эмеге барганча мен ошодон алыстатпай ушул ырды жазып бардым да. Ыр деген шашпай, ойлонуп, оңдоп жазылат го. Мен жүрөгүмдө болгондуктан баягы илхам ошол жерге барганча жазып бүттүм. Анан Кубик отур кайсыл жазасың деди. Могул ырым дедим. Бул ырың мурда даярдалганбы деди. Анан даярдалган деп койдум да. Негизи эч кандай даярдык жок. Ошо бир сааттын ичинде жазылды да. Эмнеге? Себеби бул бала кезинде мен жүрөгүм орноп калган экен да. Жашоодо дегеле, жалпы жашоодо мындай алдыда болуу, лидер болуу мен жүрөгүмдө калгандыктан, ошол тема мага жакын болгондуктан, башыман да окуялар өткөндүктөн жазылды да. Анан ыр актуалдуулугун азырга чейин жоготподу. Ошол ырларымдын эң актуалдуулугун жоготпогон ырым ушул да. Акайың өкө. 28 жыл, 30 жыл мурда жазылган ыр дагы эле ырдалып келатат да. Кайталап ырдап атышат. Өзбек нырчыларды ырдап туруп, бирок жакпады мага. Өтпөдү да.